бир тамга туура эмес болуп калса, уже мааниси башка болуп калат да. Например, я ганийюну сиз башкача окусаңыз, ал уже бай эмес, башка мааниде болуп калат да. И я латифу, эки и да, ошону дагы созуп айтыш керек да. Я латифу эмес, я латифу. И мен жана жиберген китепте эме деп турат да. Эмне үчүн я деп окуш керек? Анткени Алланын атын, жалгыз эле атын айтканда я деп окуш керек да. Ошол себептен түшүнбөгөндөр болсо ошо. Келиңиздер бүгүн бүгүн да бизде сонун тема. Буюрса мынакей марафон аябай сонун болмокчу. Бүгүнкү темабыз биздин денебизге тиешелүү, биздин тамактануубузга тиешелүү, биздин режимге тиешелүү болмокчу. Тетрадь ручкаларыбыз даяр болсок, фокусубуз 100% даяр болсок, жазып коюңуздар, мен даярмын деп эфирди баштайлы. Сразу айта кетейин, трекер жана күчөкү трекер привычка боюнча азаматсыздар чыгардыңыздар, чыгарбагандар А4ге чийип алып туруп, холодильникке илип койсоңуздар болот, бөрүнүктүү жерге илип койсоңуздар болот да. Адат, привычка деген адат, билесиздер, трекер деген бул ошол адатты киргизүүчү инструмент да. Мен даярмын дейт. Рахмат, азаматсыздар. Эми караңыздар, көбүңүздөр өзүңүздөрдүн күнүңүздөрдүн режимин жазып алдыңыздар да ошол трекергечи. Ал трекер адаттардын трекери да, күндүн режими эмес. То есть мен мынчада турам деген көп адам ушуну түшүнүп калды, бул режим экен депчи. Жок. Эгер сиз эртең менен эрте турган адатыңыз бар болсо, анда сиз 5-те 5:30 турам, эрте турам деп аны жазбай эле коюңуз. Анткени ал адат сизде бар. Ал жака эмнени жазасыздар? Кайсыл адатты киргизесиздер, ошол нерсени жазасыздар. Биз кечээ сүйлөшпөдүк беле, ошол 21 күндүн ичинде бир конкретный запрос менен иштейбиз депчи. Ошондуктан ошол запроско жардам берчү бизде адаттар, жаңы адаттар пайда болуш керек да. Ал кандай адаттар болуш керек? Ошол адаттарды сиз өзүңүз билесиз. Балким мен айтып кеткендей, мен сыяктуу сиз мурун уйкучу болсоңуз, уйкуну абдан жакшы көргөн адам болсоңуз, анда албетте сизге жаңы адат болуш керек. Бул эрте туруу. 5-те 5:30га чейин туруп калуу деген жаңы адат пайда кылыш үчүн ошону жазасыз дагы. Күн сайын ошол жакта 31 күн галочка коесуз да. Эгер бир күн турбай калсаңыз, ал жерге X коесуз. Кайсы күнү турдуңуз, ошол адатты аткардыңыз, галочка коесуз да. Эгер сиз мурун эле, например, намаз окуп, мурун эле эрте туруп жүргөн адам болсоңуз, ал адат сизде бар болсо, анда 5-те 5:30 туруу деп аны жазуунун кажети жок да. То есть түшүнүктүүбү? И ошол адаттардын трекерине кагазыңызга максимум 5 же 7 эле пункт болуш керек. Абдан көп болгондо мээ аткаргысы келбейт, мээ кылгысы келбейт. Мээге мындай жеңил, мындай оңой көрсөтүшүбүз керек да, мээ аткаргандай кылыпчы. Сиз бир күн аткарасыз, 2 күн, 3 күн аткарасыз, анан 4-күнү күнү сизде эмне болуп баштайт? Мээ шылтоолорду издеп баштайт да. Ошондуктан ал жака максимум 5 пункт. Ашып кетсе эле прям 7 пункт да. Сиз аябай мен сила волям күчтүү, мен аябай күчтүү адаммын десеңиз, анда 7 пункт жазсаңыз болот. Жок, мен анчалык күчтүү эмесмин десеңиз, 5 пункт это максимум да. Экинчиси, жазгам суу деп, например, балким сиз негативдүү адам болсоңуз, кечке эле жаман ойлоп эле, башкалардан күмөн санап эле, башкаларга таарына берген адам болсоңуз, позитивдүү, кандай кыргызча кандай болот? Жакшы ойлорду ойлоо. Балким бул сизге жаңы адат, ушундай адат киргизиш керек болот да. Жакшы ойлорду ойлоо, башкалардан жаман нерсени күтүп, жаман нерсени эле күмөн санай бербей, эгер ошону жазып койсоңуз, сиз автомат эмне кыласыз? И ал нерсени, ошол жазган нерсеңиздерди телефонуңуздарга да жазып, экраныңыздарга сүрөт кылып сактап алсаңыздар абдан жакшы болмокчу. Мындай фоновый режим деп коет го, мен күйгүзгөндө эле көрүнүп турганда болсо, сразу сиз окугандай болуп, ошол трекер привычкадагы пункттарды дагы жазып туруп, телефонуңузга, экранына сактап алсаңыз абдан жакшы. Анткени сиз үйдө 24 саат болбойсуз да. Күндүз кечке жумуштасыз, ар кайсы жакта жүрөсүз. Ошондо телефонуңуз ар дайым жаныңызда, телефонду мынтип
күйгүзгөндө эле, например, саат канча болду карайын дегенде эле же болбосо телефон күйгүзөйүн дегенде эле сразу эмне кылат, ошол трекерлер чыгат да, сиз көрүп турасыз, мен жакшы ойлошум керек. То есть постоянно өзүбүздү контролдоп турушубуз керек да. Же болбосо будильник коюп койсоңуз болот. 2 саат, 3 саатта бир будильник коюп койсоңуз эмне болуп баштайт? Будильник чырылдаганда эле ошо будильниктин атын да коюп койсоңуз болот. Жакшы ойлоо, позитивдүү ойлонуу деген сыяктуучу. И сразу эмне кыласыздар? Ошол моментте мен эмнени ойлоп атам азыр деп өзүңүз токтотосуз дагы. Так, биз өзүбүз кээ бирде байкабай калабыз, эмне ойлор жүрөт мээбизде, кандай ойлор жүрөт. Ошону эмне кылабыз? Сразу токтотосуз дагы жакшы ойго өтөсүз. Жаман ойлоп аткан болсоңуз, ошол ойду сразу жакшы ойго айлантасыз да. Кутман таң Айзадежа. Кутман таң Ашыркан эже. Түшүнүктүү, ошондуктан сизге керектүү 5-7 адатты гана киргизесиздер. Кайра бүгүн көп жазып алгандар кайра чыгарасыздар же кайра чийесиздер дагы. Сиздерге керектүү ушул 21 күндүн ичинде адатка киргизчү жаңы адат кылып өзүңүзгө, эгер ошол адат жок болсо, ошолорду гана жазасыздар. Түшүнүктүү, ал жака күнүңүздөрдүн режими эмес. Это бул жаңы адаттардын киргизүүчү трекер. Кимде суроо бар, түшүнбөй калгандар сразу сураңыздар. Мындай да, түшүнбөй калсаңыздар, сиздер сурабай эле өзүңүздөр бир ойлоп алып эле ошону кыла берет экенсиздер да. Эгер сиздерде суроо болсо, жакшы бир нерсени түшүнбөй атсаңар, лучше сураңыздар, жазыңыздар, группа деген бар. Биз сөзсүз сиздерге эмне кылабыз, жооп беребиз. Түшүнүктүүбү? Сиздер мындай өзүңүздөр мындай болгула да, ушул марафондочу окуучу болгула да, сиздер 1-класска келдиңиздер, жаңы окуп баштадыңыздар деп өзүңүздөрдү ушундай кабыл алыңыздар да. Баардык нерсе сиз үчүн жаңы. Бул нерсени мен кандай колдонсом болот? Бул нерсени кандай кылышым керек? Мен кандай толтурушум керек? Деп өзүңүздөргө суроо беришиңиздер керек. Сиздер мындай кылып атасыздар да, мурунку опытыңыздарды, мурунку тажрыйба, мурунку билимди алып туруп эле кайра бул жака салып атасыздар да. Анда өсүү, өнүгүү болбойт. Өзгөрүү болбойт. Анткени сиздер мен билемди кылып атасыздар да. Түшүнүктүүбү? Мен билем кылганда сиздер эмне кыласыздар? Өсүү болбойт. Любой тапшырма берилдиби сиздерге, любой эфир өттү, ошону сиздер сразу суроо бергиңиздер. Мындай жаңы подход, жаңы көз караш менен карасаңыздар, ошондо өсүү, өнүгүү болот. То есть бир эле ситуацияга, бир эле тапшырмага 50 адам 50 башкача көз караш менен карайт. Туурабы? Ошондой эле 50 башкача суроо пайда болуш керек бул жакта. Сиздер жаңы өсүү, өнүгүү, жаңы багыт, жаңы жашоонун үстүнө иштеп жатпайсыздарбы? Жаңы жашоо пайда болуш үчүн жаңы ойлор, жаңы суроолор пайда болуш керек да. Анан сиздер көчөкү эле суроолор, көчөкү эле мен билем, көчөкү эле подход, көчөкү эле тажрыйба, көчөкү эле жашооңузду алып келип туруп кайра бүгүнкү күнгө алып келсеңиз, кайра эле бүгүнкү эмне болот? Көчөкү күндүн уландысы болуп кете берет да. Эмне себептен именно мен да ушундай бир китеп окугам, аң сезимдин иштөөсү жөнүндөчү. Динде дагы мен көчөкү айтып кеткендей, эмне дейт? Аллах таалам ар бир күндү жаңыдан жаратат дейт да. Ар бир күндү жаңыдан жаратат, ар бир күнү биздин ден соолугубуз жаңырат дейт. Ар бир күнү биздин ырыскыбыз жаңырат дейт. Ар бир күнү биздин ушул күндө болчу кырдаалдар жаңыдан жаңырат дейт да. Бул жапжаңы күн дейт да. Жапжаңы биз. То есть эмне кылды? Аллах таалам бүгүн бизге кайра өмүр берди. Кайра тирилтип атат. Кайрадан тирилтип, кайрадан бизге жаңы күн берип, жаңы мүмкүнчүлүк берип атат да. Бирок биз эмне кылабыз? Бизде мээбизде көчөкү сакталган билимдер бар, көчөкү сакталган ойлор, тажрыйба бар, жашоого болгон, кантиш керек, эмне кылыш керек биз үйрөнүп алганбыз бир кезде. Ошону эле күн сайын эмне кылып келебиз? Автоматтык түрдө кайталап келебиз да. Эми ушул марафондун алкагында биз эмнеге үйрөнөбүз? Баардык нерсеге сиз билген эле, баардык нерсеге жаңы көз караш менен, жаңы мамиле менен, жаңы мамиле кылып, жаңы көз караш менен карап, башкача жашоону курабыз да. Ошондо бизге жаңы башка жашоо келет да. Ошондо сизде өнүгүү болот, ошондо сиз өзгөрөсүз. Сиз өзгөрсөңүз, албетте сиздин жашооңуз өзгөрөт. Түшүнүктүүбү? Ошондуктан биринчи бир нерсе кылаарда, тапшырманы аткараарда сурап көрүңүз. Муну кантип башкача кылсам болот? Бул негизи кандай кылыныш керек? Өзүнүн негизи кандай варианттары бар ушуну кылган? Хорошо? Түшүнүктүү, сурооңуздар болсо, сразу жазабыз. Лучше сурап, анан жазыңыздар да. Анткени бүгүн сиздер эмне кыласыздар? Көбүңүздөр кайрадан чийесиздер, көбүңүздөр кайрадан чыгарып, кайрадан толтурасыздар. Видите, бир жумушту эки жолу жазып атасыздар да.
Хотя биз көчө түшүндүрмө бердик, адаттарды жазасыздар депчи, көбүңүздөр режимди жазып алдыңыздар. Ошондой эле да бул эфирди эмне үчүн минимум 3 жолу көргүлө деп атабыз. Сиздер биринчи жолу көргөндө бир өзүңүздөрдүн түшүнүгүңүздөрдү өзүңүздөрдүн деңгээлиңиздерди кабыл аласыздар да. Экинчи жолу көргөндө ал деңгээл уже тереңирээк баштайт да. Үчүнчү жолу көргөндө дагы терең болуп, анан уже мындай сиз биринчи жолу байкабаган, көрбөгөн нерселер, укпаган нерселер үчүнчү жолкуда угула баштайт. Сиз таң каласыз да, ушундай айтты беле, ушундай нерсе болду беле деген нерселер болуп калат да. Биз деле, мен деле көп окуулардан окуйм. Мына өзүм азыр жакында эле бир окууну бүтүп атам. Буюрса демалыш күнү выпускноюм болот. Ошол жакта деле эфирди улам кайталап көргөн сайын өзүң таң каласың да, ушул нерсе бар беле, мен байкабай калыптырмын деген нерселер болот да, кайталап көргөн сайын. Анда эмесе кеттик. Бүгүн биз биздин денебиздин сактыгы боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Билесиздер баарыңыздар, дене бизге Алладан аманатка берилген. Биздин денебиз, биздин үй бүлөбүз, биздин бала чакабыз, биздин мал мүлкүбүз бул Алладан берилген аманат. Аманат деген эмне? Бул бир убакытка эле берилген нерсе да. Колдонгонго берилген да. Бул биздики эмес, бирок бизге колдонгонго берилген. Ушул дене бизге ушул жашоодо бизге эмне кылсын, мындай айтканда, служение кылсын деп берилген да. Туурабы? Бизге берилип атат да, дене бизге аманатка берилип атат да. Ошо аманатка эмне кылбаш керек? Кыянаттык кылбаш керек да. Денеге кам көрүш керек. Ошо жөнүндө сүйлөшөлү. Биринчи эле айта кетейин, спорт. Повтор ушул эле баракчада сакталат. Ушул баракчаны эле поискке киргизип, балдарыңыздар, неберелериңиздерди көрсөтүп десеңиз, поиск кылып туруп эле Инстаграмдан издеп, ускорение деп эле киргизсеңиз, страница чыгат, кирсеңиз эле бүт эфирлер сакталып турат. Орусчасы да, кыргызчасы дагы. Эми караңыздар. Спорт. Ким спорт менен машыгат? Ким эртең менен турганда күн сайын 10-15-20 мүнөт зарядка жасайт? Ким жумасына бир 3 жолу, 4 жолу спорт менен машыгат, мындай жарым сааттан үйдө, да, жарым саат, 1 саатка чейин. Балким чуркайт, балким спорт залга барып машыгат. Кимде бар, жазып коюңуздарчы кана. Мен көрө кетейин, канча процент адамдар спорт менен машыгат, кандай деңгээлде керек экен. Сразу жаза кетиңиздер, мен спорт залга барып машыгам, жолсо мен йога менен машыгам, мен пилатес менен машыгам деп, жолсо мен үйдөн зарядка жасайм. То есть мен деген түшүнүксүз. Кандай? Сиз үйдөн зарядка жасайсызбы же сиз спорт залга барып жасайсызбы? Видите? Ушул жактан сразу конкреттүү болгонду үйрөнөбүз, Сиз оюңузда билип атасыз, сиз кандай зарядка кыласыз, бирок мен билбейм да, ошондуктан мага мындай конкретно жаза кетиңиздер да. Сиз каяктан жасайсыз? Үйдөн жасайсыз, канча мүнөт жасайсыз, Вот ошол нерселер дагы мага керектүү. Ошондуктан мен сүйлөп атам, сиздер жаза бериңиздер, Чуркасаңыздар күнүнө, например, канча километр чуркайсыздар, же через день чуркайсыздарбы, Вот это тоже важно. Эми караңыздар, эмне үчүн спорт керек биздин денебизге? Любой колдонулбаган нерсе эмне кылат? Бара-бара иштен чыгат. Любой колдонулбаган нерсе, денебизди дагы толук кандуу колдонбосок, денебизди толук кандуу кыймылдатпасак, дене дагы ошо кыймылдабаган жерлери эмне кылып баштайт? Мындай айтканда, иштен чыгып баштайт да. Иштен качан чыгып баштайт? Ал бир күндө эле чыкпайт. Ал 2 күндө же 2 жылда чыкпайт. Бул 10-15 жылда билинет. Көбүнчө бул накопительный эффект деп коет, чогултуучу эффект, чогулуп келип туруп 40тан ашканда билинет. Анткени 40ка чейин биздин организмде зат алмашуу жакшы, бизде все равно процесстер, биздин организмдеги процесстер батыраак жүрөт, ал көп нерсе билинбейт да. Уже 35-30дан үйдө эле уже ошол зат алмашуу процесси, бүт негизи организмде жүрүп жаткан процесстер жайылап баштайт. Бул эмне? Уже адам карыганга кетип атат деген билдирет да, уже жайылып аткандыктан ал чогулуп 40ка келгенде уже адамда эмне болуп баштайт? Кандайдыр бир денесинде сигнал берип баштайт дене. Сигнал кантип берет? Сигнал кантип берет? Ооруп. Сиздин бир жериңиз ооруп баштаса, бул эмне? Денеңиз сигнал берип атат. Срочно жардам керек, срочно сайын мага көңүл бурушуң керек деген. Бирок биз оору пайда болсо эмне деп кабыл алабыз? Өзгөчө, вот бизде менталитет кыргыздардыкы, ооруса барып туруп, врачка барып, дары жаздырып, ичип, ооруну басып коюу деген да.
түшүнүктүү то есть бул эмне эң туура эмес подход да. То есть эгер сизде денеңиз сизге сигнал берип жатса, ошол сигналга эмне кылыш керек? Биринчи ыраазычылык билдирип, мен денеме көңүл бурушум керек экен. Оказывается, мен ошол жерге көңүл бурбай жүрүптүрмүн да. Эмне себептен ошондой нерсе пайда болду, Оорунун 42% бул психосоматика деп коет, мээден пайда болот. Мээден пайда болот. Эмнеге? Көп оорунун себеби, даже өзүңүздөр деле интернеттен окуп көрүңүздөр, бул теманы биз бул потокто алып салдык, психосоматиканы. Бул потокто жок, ошондуктан өзүңүздөр окуп көрсөңүздөр болот. Например, таарынчак адамдар, же болбосо аябай ачуулуу жана урушчаак адамдар барго, ошолордун өтү коюу. Аябай ачууга, и вот ошондой адамдардын өтү коюу келет да. Өтү коюу адамдар дагы эмне болот? Өтө урушчаак адам болот, өтө бат жини келип кеткен адамдар болот, Таарынчаак адамдар бул бөйрөк, бөйрөк пиелонефрит, бөйрөгүндө воспаление бар, ушундай бөйрөгүндө проблемалары бар. То есть ар бир орган бор. То есть ар бир орган эмнеге жооп берет? Ар бир орган биздин кандайдыр бир эмоциябызга жооп берет. Түшүнүктүү, Ошондуктан это уже научно доказано, 42% оорулардын эң биринчи себеби мээден пайда болот дагы, анан бара-бара эмне кылат? Дененин деңгээлине өтөт. Бул биринчи мээнин деңгээли, бул көрүнбөгөн деңгээл, бизге көрүнбөйт бул нерсе. Андан кийин уже кийинки деңгээл, уже сиз ал нерсе менен иштебегенде, ал нерсеге көңүл бөлбөй жүрө бергенде, сизде таарыныч бар. Сиз аны сактап жиниңиз келип, улам бир күндө бир маал эстеп, чайнаган пластинкалар барго, кассеталар. Ошондой болуп улам эстеп жүрө бересиз. Барбы сиздерде? Ар бир адамда ошондой бар болсо керек, Өзүмө иштебеген адамдардын баарында бар, 10 жылдык бирөө таарынган адам эстейт. 10 жылдык күйөөсү бир унутуп калган бир нерселерди эстейт. Бирөөнүн мен урушуп кеткен моменттерди эстейт. Бирөөгө таарынган моменттерин эстейт. Бир күндө бир сөзсүз эстейт да. Эстегенде эмне болот? Сизде денеңизде гормондор бөлүнүп чыгат. Бул эмоция бул гормондордун бөлүнүшүнө неметет? Алып келет. То есть бул дагы отдельный тема болот, эмоцияга токтолбойбуз. И, соответственно, ошол гормондор эмне кылат? Биздин организмге же жардам берет, же биздин организмди уулайт, мындай айткандачы, если ал көп чыга берсечи. Например, гормон стресса бул кортизол, Стресс болгондо бул кортизол деген гормон бөлүнүп чыгат, и ал в норме бизге жакшы, пайдалуу. Бирок ал көп чыга берсе, сиздин кечке эле стресс боло берсеңиз, например, бир стресс болдуңуз, анан кайра өзүңүзгө келдиңиз, это норма. То есть бул организмге пайдалуу. Организм чыңалтат, организмди мындай собранный кылат, өзүнө алып келет да, эсине келтирет, мындай айткандачы. А сиз ошол стрессти кечке эле жашап, кечке эле переживать этип, кечке эле ойлонуп, кечке эле пластинкадай чайнап эле уктасаңыз, турсаңыз, бассаңыз, тамак ичсеңиз деле ойлоно берсеңиз, бул эмнеге алып келет? Бул денедеги бара-бара ооруга алып келет да. Ошондуктан таарынуу бул аябай сиз үчүн невыгодно. Эмнеге? Анткени ал адам балким билбеши мүмкүн сиз таарынганыңыздын, ал адам балким билбеши мүмкүн сиздин жиниңиз келип аткандыгын Сиз ичиңизден жиниңиз кайнап, прям укмуш бир мен монтсем, тинтсем деп ойлоп жүрөсүз, ал адам жыргап, жашап жүрөт, сиз ичиңизден өзүңүздү уулап атасыз да. Уулап атасыз. Видите? Ошондуктан 42% биринчи очередь ойлоңуз. Сизде эмне оору бар болсо, значит сизде кой берчү, кечирчү моменттер бар да. Түшүнүктүү, Эми караңыздар, бул боюнча дагы отдельно таарынычтар боюнча тема болот, мощный тема болот, ошондуктан ага да токтолбойбуз, Эми караңыздар, биз эмнени колдонбосок, ошол нерсе бара-бара эмне кылып баштайт? Иштен чыгып баштайт. Эми караңыз, сиз эгер спорт менен машыкпасаңыз, күн сайын эртең менен 15-20 мүнөт зарядка жасап алсаңыз, значит эмне кылабыз? Биз көбүнчө мындай бир эле колубуз иштейт, же бутубуз иштейт, напримерчи, бүттү мындай. Көбүнчө мындай сидячий. Басабыз, отурабыз, басабыз, отурабыз, жатабыз. Ушундай эле абалда жүрөбүз да, Басабыз, жумушка барабыз, жумушта кечке отурабыз, үйгө келебиз, жатабыз. Болду. Ушул нерселер күндөн күнгө кайталана берет дагы эле. Эмне? Денедеги көп нерселер колдонулбайт дагы, эмне бара-бара эмне оору пайда болот? Бел оору пайда болот, тизе оору пайда болот, Көбүнчө возрасттан 40тан ашканда тизе оорулар пайда болот да. Эмне себептен? Анткени тизени биз көп деле колдонбойбуз. Басканда деле минтип басабыз, Тизе монтип бүгүлбөйт да, прям до конца, И, соответственно, эмне? Бара-бара тизе дагы өзүнүн функциясы, ошо тизедеги суюктук бар, билсеңиздер, Тизеде суюктук бар, ошол тизе бүгүлгөндө мындай жумшак бүгүлүш үчүн, мындай
жардам берип турган. Ошол суюктуктун качествосу начарлап кетет да. Видите? Вот ошондой эле ар бир органда ушундай бир хряж, кыргызча айтканда кандай болот, жанагындай ак. Короче, түшүндүңүздөр, хряж бар. Ошол хряж дагы эмне кыймылдап, кан айлануу жүрүп постоянно, зат алмашуу бат-баттан жүрүп турбаса, ал нерсе дагы эмне болуп баштайт? Иштен чыгып баштайт да. Эми караңыздар, эмне үчүн жана жизнь это движение деп коет да, жашоо бул кыймыл депчи. То есть сиз кыймылда болсоңуз, эмне болот? Жашоо болуп турат да. Сиз кыймылда болсоңуз, кан айланууңуз жакшы жүрүп турат да. Кан айлануу биз именно спорт менен машыкканда, же вот именно жаздыңыздар, чуркагандар, йога менен машыккандар, көбүнчө жана мындай спорт залда машыксаңыздар, аэробика, там, не знаю, зумба, мындай активный менен кардио тренировка, жана силовая тренировка менен машыккандар билесиздер, бир жарым саат, 20 мүнөттөн уже кадимкидей денең ысып баштайт. Байкадыңыздар беле? Мен да азыр өзүм аэробика менен машыгып атам. И башында прям чечинип алып футболка ачан жасайсың да, башында прям üşүйсүң да, кадимкидейчи üşүйсүң, чыйрыгасың, а вот бир 5-10 мүнөттөн кийин ысып, уже бир жарым сааттан кийин тердеп ужечи, и бир 40 мүнөттөн кийин прям вообще как будто үйдүн баары ысып кеткендей сезилет да. На самом деле эмнеге мындай болду? Анткени кан айлануу жакшы жүрүп баштады. Кан бүт денеге, бүт клеткаларга айланып, ар бир клеткага эмне болуп баштады? Азык заттарды жеткирип атат. Ар бир клеткага кандын айлануунун эң биринчи кандын функциясы эмне? Биздин ар бир органга, ар бир клеткага денебиздеги эң биринчи бул мээбизге, жүрөгүбүзгө, боор, бөйрөк, ар бир органдарга эмнени жеткирүү? Заттарды жеткирүү, пайдалуу, витаминдерди, минералдарды жеткирүү и, конечно, кислород жеткизүү. Эгерде сизде кан айлануу начар болсо, качан начар болот? Кан коюлуп кеткенде начар болот, анан сизде кыймыл аз болгондо кан айлануу начар болот да. Ошол моментте эмне болуп баштайт? Уже жана эс тутум начарлап атат деп атасыздар, көп учурда. Эмне үчүн возрастка келгенде эс тутум начарлап баштайт? Анткени возрастка келгенде адам аз кыймылдап баштайт дагы, мээге кислород жакшы жетпейт, мээге заттар жакшы жетпейт, анткени кан айлануу жакшы эмес да. То есть, видите, кан көтөрүлүш үчүн бул дагы күч керек, энергия керек да. То есть, ылдыйдан өйдө көтөрүлүш бул абдан чоң күч керек да. Ошон үчүн сизде постоянно күн сайын зарядка болуш керек, движение болуш керек, кыймыл аракет болуш керек да. Кыймыл аракет десе бир эле кыймыл аракет эмес, мен үй жөнөп атам, үйдөн суу ташып атам эмес, именно бүт денеге тиешелүү көнүгүүлөр болуш керек да. Түшүнүктүүбү? Качан сизде күн сайын хотя бы 20 мүнөттө эртең менен турганда өзүңүз үчүн көнүгүү жасасаңыз, өзүңүздүн денеңиз үчүн, өзүңүздүн денеңиздин сактыгы үчүн, ар бир клеткаңызга көнүгүү жасап атканда эмне заттар жетет, витаминдер жетет, минералдар жетет, кислород жетет, и ар бир клеткаңыз дем ала баштайт да ужечи. И, соответственно, жаңы клетка жаралыш үчүн ал клеткага эмне керек? Азык зат керек да, витамин, минерал, кислород керек да. И тоже кан айлануу жакшы болбогондо, ошо клеткага азык зат жетпесе, клеткага ошо керектүү кислород жетпей калса, жаңы клетка жаралбайт дагы. Эмне болуп баштайт? Ал өлүп калды клетка, ордуна жаңы клетка жаралбайт да, ал жерде эмне болуп баштайт? Проблема башталат, воспаление башталат да, мындай айтканда, өнөкөт оорулар ошондон башталат да. Түшүнүктүү, Ошондуктан именно күн сайын өзүбүз үчүн көнүгүүлөр, анан жумасына бир 3 жолу хотя бы 2 жолу усиленный тренировка керек. Жарым сааттан 1 саатка чейин. Өзүңүздөр үчүн тандап алсаңыздар болот. Балким это будет зумба, пилатес, йога, это может быть чуркоо, бир 3 километр, хотя бы 3 километр, да. То есть какой-то бир ушундай усиленный эме болуш керек, бүт денеңизди прям өзүнө келтирген, бүт денеңизди прям канын айлантып, бүт денени прям жандандырган да, мындай айткандачы. Эми караңыздар, биздин сөөктөрдө эмне каптап турат? Сөөктөрдү орусча айтканда мышца, эт, мышца каптап турат. И ошол этте эмне, мен жакшы угуп атамбы сиздерге? Жакшы угулбай атамбы? Эми караңыздар, ошол этте эң көп кан тамырлар, лимфалар жайгашкан да, эң көп ошо кан тамырлар жана майда кан тамырлар эң көп ошо мышцаларда жайгашкан, биздин денебиздеги этте жайгашкан да. Эми караңыздар, ошол эт
биздин ошо мышца, мындай айтканда, биздин жашообуздун, биздин ден соолугубуздун сапаты ошо биздин денебиздеги эттин сапатынан экен да. Эттин сапатынан караңыздар. Эми караңыздар, например, мен өзүмдү айта келсем, менде эт аз. Мени көргөндөр билет, мен арыкмын, менде эт аз. Мен бул нерсе мен иштеген эмесмин ушул убакытка чейин делечи. И вот 2 жыл мурун марафон өткөндө биз сиздерге атайын коуч, тренер, ден соолуктун тренерин чакырып марафон өткөзгөнбүз. Ошол киши дагы айткан, аябай именно мышцалар адамдын качествосу, адамдын ден соолугунун сапаты бул мышцалар деп айткан да. Ошо мышцаларды жакшыртыш керек, ошо мышцаларды көбөйтүшүбүз керек депчи. Мышца десе сиз ойлоңуз, мен чоңмун да депчи. Жана чоң толук адамдарда көбүнчө эмне дейт? Бул май дейт да. Май болуш керек денеде. Бирок нормада болуш керек да. А именно жанагы биз туура эмес тамактангандыктан, сууну жакшы деңгээлде ичпегендиктен, спорт менен көнүгүүлөрдү машыкпагандыктан эмне болот? Денебизде ошо майлардын чогулуусу аябай нормадан көбөйүп кетет да. Нормадан көбөйүп кетет. И ошондуктан эмне кылабыз? Именно спорт менен машыкканда, спорт менен именно көнүгүүлөрдү жасап, бүт денебизге тиешелүү, прям колуңузду мындай ылдый эле эмес, обычно биз колду ылдыйдан өйдө көтөрөбүз, а может быть өйдөдөн ылдый көтөрүп көрөбүз, например, отжимание, приседание, ушундай сыяктуу башкача көнүгүүлөр жасаганда эмне болот экен? Ошол мышцада, мындай айтканда, этте миокины деген гормон бөлүнүп чыгат экен. То есть элестеткиле, гормон, даже ошо этте гормон бөлүнүп чыгат экен, өзү бир башкача. Ошол гормон эмне кылат экен? Ошол гормон давлениянын түшүшүнө жардам берет экен. Ошол гормон кандагы сахардын ылдыйлашына жардам берет экен. И эң важный, маанилүүсү, ошол гормон рак клеткаларына басып турат экен. Рак клеткалары менен күрөшүп турат экен. И видите, спорт менен машыкпаган адамды, биринчи бул рактын пайда болушу, билсеңиздер, бул аябай таарынчак адам болот. Ракта пайда болгон адамдар аябай таарынчак, нааразы, вечно бир нерседен күмөн санай берген адамдарда рак оорусу пайда болот да. То есть ошондуктан дагы эмне болушубуз керек? Кечиримдүү болушубуз керек да. Так, катып жатат дейт. Вроде бы катпай эле менде. Эми караңыздар, токтоп калды дейт. Так, катып атат дейт. Вроде бы менде катпай эле. Барыңыздар да катып атабы? Эми караңыздар, ошондуктан эмне кылабыз? Спорт менен спорт сөзсүз түрдө биздин жана тишибизди жуугандай эле спорт дагы күн сайын биздин жашообузда болуш керек. Күн сайын эртең менен турганда 15-20 минут это обязательно жана физзарядка болуш керек да. Өзүңүз үчүн тандап алсаңыз болот. Буюрса биз дагы видео тартып беребиз деген ниет бар сиздерге, ошо көнүгүүлөр боюнчачы. А пока өзүңүздөр YouTube'да толтура видеолор бар, өзүңүздөргө ылайыктуусун тандап алып, ошону аткарсаңыздар болот да. И сөзсүз түрдө спорт залга жазылыңыздар. Эгер сиздер айылда эмес, шаарда болсоңуздар, шаар жергеси, ошол сиздер жашаган аймакта спорт зал бар болсочу, 1,5-2 миң сом өзүңүздөр үчүн аябаңыздар, урматтуулар. 1,5-2 миң сом бул сиздин ден соолугуңуз үчүн да. Эгер сиз ооруп калсаңыз, сиз больницага барсаңыз, 2 миң сом менен айыга албайсыз. Жакшы, например, врачка барсаңыз, анализге барсаңыз, бир эле анализиңиз 1,5 миң турат да. То есть, видите, бир анализге кетиргенден көрө лучше давайте бир ай спорт залга төлөп койгула, это жумасына 3 жолу сиз с кайфом машыгасыз да. То есть, видите, там окружение башка спорт залдачы, элдин баары спорт менен машыгып атат. Сиз орто жолдон таштап салбайсыз. Ушундай сизде бир мотивация, сизди башында жардам берүүчү факторлор көп болот да спорт залга машыкканда. Ошондуктан азыр Кудайыма шүгүр, аялдар үчүн өзүнчө спорт залдар бар. Эркектер үчүн эми проблема жок спорт залдар. А вот, например, аялдар үчүн өзүнчө спорт залдар ачылган азыр, Эгер сиз, например, ушундай мен сыяктуу жолук салынган болсоңуз, эгер жолук салынбаган болсоңуз, азыр спорт залдар толтура, Кудайыма шүгүр, бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Кааласаңыз тренер менен, кааласаңыз тренери жок. То есть, видите, ошондуктан өзүңүз үчүн талдап көрүңүз да. Мен 2 миң сомду аяп туруп, макул эт сатып алайын, макул үйгө продукт алып коеюн, ооруп калсаң,
например, сиз машыкпай атасыз, бара бара денелер эмне болуп баштайт, иштен чыгып баштайт, баары бир ооруга алып келет, бир күн болсо дагы бир күн. Ошого алып келбестен биздин осознанный, зрелый адам бул кандай адам, өзүн сыйлаган, өзүн сүйгөн адам бул кандай адам, өзү ооруп калгыча өзүнө кам көрүп баштаган адам да. Уже заранее эле. Мейли ооруп калганда көрөбүз да эмес, именно азыр мен өзүмө кам көрүшүм керек. Дене мага аманат турбайбы? Бул дене үчүн дагы сурак болот, урматтуулар, Ошо дене үчүн мен эртең кантип жооп берем алардын астында? То есть ошон үчүн азыр мен машыгайын, азыр мен эметейин. Эгер сиздерде айылда болсоңуздар, анда YouTube деген бар, Кудайыма шүгүр, YouTube'ду коесуздар да, өзүңүздөр тандап аласыздар дагы, өзүңүздөргө жаккан упражненияны кылсаңыздар болот да. Ошон үчүн эмне кылабыз? Эң негизгиси сиздер өзүңүздөр үчүн карап көрүңүздөр. Сразу айта кетейин ушул жерден, ушул марафондун алкагында өзүңүздөргө убада бериңиздер. Эгер сиз арык болсоңуз, толгонго аракет кылыңыз, например, сизде недобор болсо веса, канча килограммга, 1 килге, 2 килге, 3 килге, Эгер сиз толугураак адам болсоңуз, эгер сиз билсеңиз сизде лишний вес бар экен, билсеңиз, билесиз, ар кимибиз өзүбүз билебиз өзүбүздүн абалыбызды. Ошондо эмне кыласыз, өзүңүз бизге бүгүн жазыңыздар. Мен ушул марафондун алкагында 1 килге, 1,5 килге, 3 килге арыктайм деп. И арыктаганда тоже правильно арыктайбыз, спорт менен машыгып, тамак жебей коюп, ачыкка жүрүп эмес, тамакты жейсиздер, туура тамактанасыз. Ал жөнүндө азыр дагы айта кетем. Туура тамактанасыздар, бирок спортту кошосуздар. Спортту, именно спорт менен майлар кетет да, урматтуулар. Майлар менен чогуу мышца да кетет. Мышца кетпеш үчүн эмне кылат экенбиз? Ошо эттер сакталыш үчүн тоже көнүгүүлөр керек экен да, көрсөчү. Кардио тренировки деп коет, уксаңыздар керек. Кардио тренировки деген бул кандай тренировкалар экен? Бул биздин жүрөктү тренировка кылчу, жүрөктүн иштешин мындай иштетчү тренировкалар, бир жүрөк кан тамыр системасын иштетчү тренировкалар экен да. То есть бул тренировканы кылганда сизде эмне болот? Жүрөгүңүз бат согуп баштайт дагы, эмне болуп баштайсыз? Ысып баштайсыз дагы, кан айлануу бат жүрүп баштайт да. Кардио тренировка. Бул кандай тренировкалар? Например, велосипед менен жүрсөңүз болот. Үйүңүздө велосипед болсо, велосипед тепсеңиз болот. Бул дагы кардио тренировка, То есть кадимкидей уже сезесиз да, прям денеңиздин ысып, кан айланууңуздун жүрүп, прям жүрөгүңүз бат-баттан согуп баштаган, Пульс прям бат-баттан болуп баштайт, Ходьба жана мындай монтип басат го, монтип алыпчы, бат-баттан. Прям минтип, жана мындай минтип эмес, монтип бат-баттан 1 километргадан 3 километрга чейин. Башында 1 километрден баштасаңыз болот. И желательно ушинтип басканда, мындай түз жол эмес, мындай өйдөрөк жол жака бассаңыз, ошондо вот именно жүрөккө нагрузка болуп, жүрөк иштеп баштайт. Жүрөк прям канды до конца согуп чыгарып баштайт дагы, и бүт кан айлануу прям жакшы жүрүп баштайт да. Плавание, сууга түшүү. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, плаванияга барсаңыздар болот, например, хотя бы бир жумада 1-2 жолу. То есть бул дагы эмне, именно кардио тренировкага кирет да. Эгер совсем эле жок, кандай мүмкүнчүлүк жок десе, лестница менен өйдө чыксаңыз болот. Эгер, например, этаж үйдө жашасаңыз, лифтке түшпөй, лестница менен өйдө, и мындай шашпай 1 саатта эмес, именно бат-баттан лестница менен бат-баттан чыксаңыз, тизеңизди до конца бүгүп, биз мындай тизеңизди до конца колдонбойбуз көп учурдачы. Тизеңизди до конца колдонуп, хотя бы 20 минутта. Жумасына бир 2-3 жолу 20 минутта жасап койсоңуз, бул биздин жүрөк системасын, кан айлануу системасын, кан тамырларды до конца кылат. И кан тамырларда дагы шлактар бар да. И кан айлануу жакшырганда, бат-баттан жүргөндө жана суу акканда эмне болот? Арыкка толуп калган жалбырак, салбырак, мусордун баарын айдап кетет го, ошондой сыяктуу кан тамырларды тазалаганга да бул жардам берет да. И ушун эгер сиз кардио тренировка кылсаңыз, бир айда 3 килден 5 килге чейин ашык салмак кетет дейт. Элестеткиле? Бир жумада хотя бы 2-3 жолу кылсаңыздар да. Жарым сааттан, хотя бы 1 саат болбосо да. И албетте бизде ошо салмак менен чогуу ашыкча май, ашыкча суу, отек жана шишиктер менен чогуу биздин эт дагы кетет. Эт дагы азаят. Ошо этти сактап калыш үчүн эмне керек экен? Силовая тренировка, бул күч, мындай нагрузка да, мындай силовая тренировка, бул нагрузка именно ошол биздин денебиздеги эттерди сактап калганга жардам берет да. Бул кайсыл? Например, үйдүн эле шартында айта кетейин, бул отуруп туруу, приседание. Бирок бул туура
форматта кылыш керек да, отуруп туручу. Белди түз кармап, осанканы түз кармап, анан кыйшай алып кылсаңыз белиңиздерди, тизеңиздерди оорутуп алышыңыздар мүмкүн да. Ошондуктан муну туура кылыш керек. Желательно биринчи тренер менен барып сурап кылып алсаңыздар жакшы да. Турник, пресс үйдөн эле, үйдүн деңгээлинде пресс кылсаңыз болот да. То есть пресс более-менее безопасныйраак, чем приседанияга караганда, урматтуулар. Приседанияны биз көбүбүз кылабыз, бирок туура эмес кылабыз. И ошол себептен дагы тизебизди оорутуп алабыз, ошол себептен белибизди оорутуп алабыз да. То есть ар бир тренировкага кылдаттык мамиле кылыш керек. То есть биз кылып атам деп эле кыла бербеш керек. Ар бир тренировканын өзүнүн техникасы бар, ошону сакташ керек да. Эгер денебиздин сактыгын кааласакчы. Отжимание, то есть үйдүн эле шартында кылсак болот, бирок үйдүн шартында бизге сила воля керек болот да. Түшүнүктүү. Же болбосо сиздер желательно жазылып алып кылсаңыздар жакшы. Ошон үчүн залга эле башында бир 3 ай залга жазылсаңыздар, 3 айда өзүңүздөр кадимкидей сонун результатты көрөсүздөр да. И анан спорт менен машыгыш керек, урматтуулар. Жайында көлгө түшөм, купальник кийем эмес, именно бул менин денем. Денем мен үчүн, мага керек, денемдин сактыгы мага керек. Денеңиз жакшы болсо, соответственно, ден соолугуңуз жакшы дегенди билдирет. Туурабы? Денеңиз начар болсо, денеңиздеги мышцалар начар болсо, денеңизде сөөктөр начар болсо, бул дагы сиздин ден соолугуңуздун сапатына берет да. Ошондуктан эмне кылабыз? Эң биринчи очередь денебизге көңүл бурабыз, урматтуулар. Вот бизде кыргыздарда вот азыр кичине көңүл бурушуп баштады, уже залдар көбөйүп атат. Вот отдельно аялдар үчүн ачкан дагы бул эмне деген түшүнөт? Спрос бар, значит адамдар келип атат деген түшүнөт. Бул абдан кубандырат. Ошондуктан сиздер дагы артта калбастан өзүңүздөрдүн денеңиздердин сактыгына бүгүндөн баштап кам көрүп баштаңыздар да. Айына 2000 сом бюджетиңиздерден бөлүп коюңуздар өзүңүз үчүн. Бул абдан аз эле акча да. Чем больницага барып дарыларга төлөгөндүктөн, бирөөгө төлөгөндүктөн, организмде химикат менен уулаганга караганда лучше спорт менен машыккан бул абдан приятный нерсе да. И дагы эмне кылсаңыздар болот? То есть командаңыздар менен дагы командный бизнес играда биз задание беребиз, команда менен эс алгыла депчи. Ошол кезде заранее пландап туруп, уже мурун катышкандар билесиздер кайсы күнү болот экенин, же бизден сурап алып туруп, эмне кылсаңыз ошол күнкүгө бизде абдан жакшы Кыргызстанда турлар пайда болду, Кыргызстан ичи эле. Например, Бишкекте турсаңыз, Бишкектен барсаңыз болот, Жалалаттан барсаңыз болот, Ошто турсаңыз Ошто, Каракалда турсаңыз Каракалда, кайсы жерде турсаңыз ошол жакта, ошол жактын тоолоруна, ошол жактын аймактарын кыдырып көргөн турлар бар. Ошол жака барсаңыздар, эмне кыласыздар? Тоого чыгасыздар, команда менен саласыздар, и заодно эмне болот? Кардио тренировка болот, и заодно бүт денеңизди машыктырат. То есть тоого негизи чыгып туруш керек, урматтуулар. Мен өзүм айта кетейин, биз Кеминге барганбыз, Туз деген жергечи. И 4,5 метр тоого чыкканбыз. И көбү жарымдан чыкпай калган да. Анткени жарымына келгенде уже дем ала албай, дыханияң жетпей, прям кыйналып, тердеп, тамагың кычышып, ачышып, ушундай болду. Анан мен ушундай адаммын да, мен прямо если баштасам, мен чыгышым керек аягына чейин, мен кылышым керек да. Я не могу орто жолдон бросить да, это мен эмес да. И прям кыйналып, жөргөлөп, отуруп, эс алып атып, тоонун башына чыктык. Бир 5 адам, 7 адамдай чыктык. 20 адамдын ичинен ушундай эле адам чыктык да. И не болду? Ушу тоонун башына чыкканда, мындай второе дыхание деп коет го, вот экинчи дем ачылды да. Прям мен сезип аттым, ар бир денемдин клеткасы дем алганын сезип аттым да, элестетсеңиздер. Анан ошондо ойлодум да, ушинтип бир хотя бы бир 3 айда, 4 айда бир ушундай тоого чыгып туруш керек экен. Это бул эмне болот экен? Бүт денени, мындай айтканда, иштетет экен да. И бүт денени прям дем алганын сезесиң го. Прям ар бир клеткаңды сезесиң го. Видите? Это аябай жакшы да, пайдалуу да. Вот ошо спорт абдан маанилүү. Спорт это жизнь, да. Спорт бул жашоо, дени сак жашоо. Ошондуктан бүгүндөн баштап сиздерге задание, балким жазыласыздар, йога, пилатес, спорт залга жазыласыздарбы? Желательно жазылган, урматтуулар. Анткени биз орто жолдон үйдөн кылганда баштайбыз, анан орто жолдон таштап коебуз. Ошондой болбош үчүн жазылыңыздар. Прям азыркы күнү дем күч менен, Кийинкиси бул режим дня. Режим дня, урматтуулар, уйку эле айтып кетейин, кыскача эле, хотя бы 10-11ге чейин уктаңыздар. 11де уже уктап калган болуңуздар. Бүгүндөн баштап өзүңүздөргө ушундай режим кылыңыздар, 12ге чейин жүрбөңүздөр, 11ге чейин уктап, хотя бы 11де жатып уктагыла. Анткени 11ден 4кө чейин именно бизге керектүү гормондор чыгат, именно бизге керектүү процесстер жүрөт. Ошондуктан это аябай важно. Сиз андан кийин уктадыңыздар, мелатонин деген гормон чыгат.
То есть биздин кожабызга жада свет берип турган, ракка каршы күрөшкөн аябай важный гормон биздин организмге керек. Эгер сиз 11ден кийин уктабасаңыз, бул гормондун сапаты начар болуп калат да. А эгер сиз 12ден кийин уктасаңыз, бул гормон даже чыкканга жетишпей калат, выработка кылганга жетишпей калат да. Ошондуктан эмне кыласыздар? 11ге чейин 10го дебей эле коеюн, эми 10 это нереально, потому что особенно бала чака үй бүлө менен антиминтке эле 11 болуп кетет. 11де стабильно жаткан режим кылгыла. Телефонуңарга будильник коюп койгула, 11 болгондо все чырылдайт. Кээде байкабай каласың саатты делечи, карасаң уже 12 болуп кетти. Апи 12 болуп кетти деп ызычуу баскыла жатабы дейсиң да. Ошондой болбош үчүн телефонуңузга будильник коюп койгула, 11ге, 10:45ке будильник коюп койгула. Будильник чырылдаганда все, баарыңа түшөк салып, баарын жаткырып, уже сиз дагы 11де жатып уктагандай болушуңуз керек да. То есть өзүңүзгө ушундай эме кылып коюңуз. Кийинки айтып кетчү нерсе суу. Суу ким канчалык деңгээлде суу ичет, кандай ичет сууну? Тоодон кайра кантип түшөбүз дейт. Тоголон түшүп кетсек болот. Азыр кышында дагы обязательно тоого барыңыздар, муз тебиңиздер. Азыр абдан сонун убакыт, тоже аябай сонун, прям энергия берет, жашартат. Бул дагычы эмоция да, жакшы позитивный эмоциялар адамды жашартат да. Эми караңыздар, суу. Сууну дагы ар ким ар кандай айтат да. Мен буга чейин ушундай ой менен жашап келгем. 30% салмактан суу ичиш керек депчи. И атайын даярданып атып дагы бүт дагы бир сыйраак врачтардын изилденмесин, азыркы изилдөөлөрдү окуп, угуп, көрүп ушундай чечимге келдим. Эң негизгиси эртең менен 200-300 грамм жылуу, даже мындай ысыгыраак, ыкчам ысыгыраак суу ичиш керек экен. Бул эмне кылат? Организмди ойготот. Бүт кечкинде тамак ичип жатканбыз, ошол шлак токсиндерди тазалайт, анан эми өттүн иштетишин жакшыртат. Өт. Именно өт качан иштейт экен? Өт ысык суу болгондо иштейт да. Ошондуктан эртең менен туруп муздак суу, крандан суу ичпегиле, урматтуулар. Эртең менен турасыздар, прям чайникти кичине ысытып туруп, ыкчамыраак суу. 1 стакан, 2 стакан өзүңүзгө ичкениңизге жараша. То есть мындай экенде өзүңдү кыйнап ичпеш керек экен. Айтпадыбы бул 2 стакан деп, жок. Сиз 1 стакан ичесиз, өзүңүздү карайсыз. Дагы ичким келип атабы, ичким келбей эле. Если дагы ичкиңиз келсе, анда ичесиз. Түшүнүктүү, Эми в течение дня, күндүн мындай бир күндүн ичинде качан өзүңүздү карап, өзүңүздү мындай байкашыңыз керек да. Суу ичким келип атабы, ичким келбейби? То есть бир күндө 1,5 литр, 2 литр же бир күндө весиңин 30% деген бул туура эмес дейт да, бир врачты карасам. Анткени организм өзү айтат дейт, Ошо организм просто байкап туруш керек дейт. И өзү суусаганда дейт, эмне кылыш керек? Ошол маалда суу ичиш керек дейт да. И мындай эле өзүңдү кыйнап эле, жаныңа суу көтөрүп алып эле, анан суу ичиш керек деп эле улам суу иче берген, мен да ушинтип ичтим, бул туура эмесирээк дейт да. Ошондуктан сиздер өзүңүздөрдү байкаңыздар, ар бир адам уникальный, ар бир адам индивидуальный. Ошондуктан эмне кыласыздар? Өзүңүздөрдү байкайсыздар, өзүңүздөргө байкап, ошого жараша суу ичесиздер. В течение дня балким 4 стакан ичесиз, эртең мененкини кошпогондо балким 5 стакан ичесиз. Именно өзүңүздүн суусаган маалда суу ичкиле дейт. Анан ошо суусунду кангыча ичкиле дейт да. Анан суу ичүү режимин айтып коеюн, сразу. Суу ичүү режими бул биринчиси, билесиздер, любой нерсени бисмилля деп ичебиз, тамакты бисмилля деп ичебиз, сууну өзүнчө ичип атканда бисмилля деп суу ичебиз. Биринчи суунун ичүү этикети. Экинчиси, сууну отуруп ичебиз, желательно. Эмнеге? Бул динде сууну отуруп ичиш керек да. Анан сууну 3кө бөлүп ичебиз. Эгер мына, например, мондай стаканды алсаңыздар, аябай суусуп атсаңыздар деле, прям кээде болот, аябай суусуп атканда прям залпан 1 стаканды бир ичип саласың да. Бул абдан туура эмес экен. Эмнеге? Динде айтылган 3кө бөлүп ичесиң деп. 1, 2, 3 хотя бы, да. Эмне себептен? Научный, медицинский подходду алып келсек, оказывается, сиз туруп ичкенде бул бөйрөккө нагрузка алып келет экен. И муздак сууну айта кетейин. Биз сол бөйрөк, биздин сол бөйрөгүбүз ашказандын астында турат экен да. То есть ашказан басып турат экен сол бөйрөктүчү. И качан биз муздак суу ичкенде, ашказаныбызга муздак суу барды да, бул бөйрөктүн воспалениесин алып келет экен. Түшүнүктүүбү? Эмне үчүн муздак суу ичкенге нежелательно? Аябай суусуп атсаңыз дагычы.
аябай сууп атсаңыз, наоборот, ысык чай ичиңиз, ысык суу ичиңиз да. Вот ошондуктан бөйрөктүн бирден бир воспаление, биз ойлойбуз да, биз бутман суу өтүп калды, анан минтип калды, ошондон бөйрөк воспаление болду депчи. А балким сиз муздак суу ичкенден бөйрөгүңүз воспаление болду да. Ушундай моменти бар. Экинчиси, эмне үчүн сууну 3кө бөлүп ичиш керек? Сиз сууну сразу ичкенде бөйрөк ал сууну обработка кылыш керек да. Ошону обработка кылганга жетишпей калат да. То есть бөйрөккө нагрузка кылып атат. Элестетип сизге азыр сиз жуунганда деле өзүңүзгө сууну мындай аздан куясыз го душ мененчи, а элестетип өзүңүзгө бир чака же бир фляга сууну куюп салдыңыз деп жеме албай каласыз да, ошондой сыяктуу эле бөйрөккө нагрузка келет да. Бөйрөк эмне кылат? Ошол сууну кабыл алганга жетишпей калып, эмне кылат? Бөйрөктүн иштешин начарлатат. Ошондуктан эмне кылабыз? Сууну всегда медленно, шашпай ичебиз. Түшүнүктүү, То есть биз көптөрүбүз мындай эмне кылат? Аңгектен дөңгөккө деп коет го. Кыргызча жакшы кылам деп тыртык кылдың деп коет го. Ошондой моменттер бар да биздечи. Ай суу ичиш керек экен деп эле суу иче беребиз. Укмуш көп суу иче беребиз, же муздак суу иче беребиз, шарактатып ичебиз. То есть эмне кылат экенбиз? Биз суу ичтик дейбиз, а на самом деле наоборот өзүбүзгө терс кылып атабыз да. Ошондуктан любой нерсени туура кылыш керек, туура билип үйрөнүп кылыш керек да. Эми карагыла, экинчиси, сууну шар ичкенде бизде эмне кылат экен? Электролит деп коет, бизде минералдарды, особенно натрийдин организмден чыгып кетишине себеп болот экен. То есть кыскача айта кетейин, мен силерге убакыт аз калып атат. Кыскача айта кетейин, электролит деген бул эмне экен? Бул минералдар экен. Натрий, калий, кальций, хлор, мамам ушундай эме кылат да, тамак ичердин алдында туз, бисмилла деп тузду ооз тийип анан тамак ичет. Динде бар экен булчу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылыш экен да, сүннөт экен да. Тамак ичердин алдында. Анан тамак ичкенден кийин тузду эметип коет да. Кичине эле ооз тийип коет да. А көрсө бул тузду бөлгөндө натрий менен хлор экен да, тузчу. Жана биз тамакка салып кайнатып эметкен туз бул уже начар туз болуп калат экен. Биздин организмде андай туз аябай ашыкча экен да. А именно туздун өзүн кичине эле дамдап койгон бул бизге электролит болот экен. Электролит деген эмне экен? Бул биздин организмдеги электричество. Ушул жана натрий, калий, хлор, кальций дегендер эмне кылат экен? Бизге жана клеткалар бири-бири менен байланыш үчүн тоже заряд керек экен да, электричество керек экен. То есть видите, ошол электричествоны ошол минералдар пайда кылат экен, берет экен да, мындай айткандачы. Түшүнүктүүбү? Ошол электричество болсо, анан клеткаларда зат алмашуу жакшы жүрүп, клеткалар бири-бири менен маалымат алышып, клеткаларда ошо процесстер жүрөт экен да. Жаңы клетка жаралып, эски клетка организмден чыгып, эски клеткалар, өлгөн клеткалар чыкпаса, эмне болот билесиздер, эски клеткалар чыкпаса, организмде воспалительный процесс болот да. То есть, да, бирден бир себеби тоже бул эмне дейт? Электролиттин жетишпегендиги дейт. То есть минералдардын жетишпегендиги дейт. Сиздерге бир сунуш кааласаңыздар, кылсаңыздар болот, мындай сунуш да. Мама ошо бир врач эметиптир, мама уже возрастта да 60-тан ашкан да. Негизи 40-тан ашкандан кийин ошо организмге билесиздер, эми минералдар жетпейт, витаминдер жетпейт, анан аны ичсең деле аны жай кабыл алат организм, жаш кишиникиндей кабыл албайт да. Ошон үчүн эмне дептир? Аны ичкенден көрө эме дейт, жана суулар бар го, Жалалабад, там, не знаю, Байтик, ар түрлүү суулар бар го. Алар көбүнчө газированный да. Газировкасын чыгарып коюп үйгө күндө бир стакан, 2 стакан ичип турсаң, ошондо эле уже организмге керектүү минералдарды алып турасың дейт да. Бирок постоянно бир сууну ичкен болбойт. Сиз кечке эле Жалалабад ичерсеңиз, андай бир эле минералдар да, то есть ошол минералдар организмде көбөйүп кетет да. Ошон үчүн бирде Жалалабад ичиңиз, экинчисинде там Байтик ичиңиз, үчүнчүсүндө башкасын ичиңиз, ушинтип алмаштырып туруңуз да. Анткени минералдар ар түрлүү келип туруш керек да. То есть ушул көбүнчө жанагы организм шишип эметип кетет го, например, көп толуктарда айтат да, например, бул шишик болушу мүмкүн, кээ бирдечи, например, ошо шишиктин дагы бирден бир себеби эмне дейт? Ошол электролиттер жетишпегенде, өзгөчө калий жетишпегенде эмне болот экен? Организм шишип баштайт экен да. То есть
И дагы бир нерсе суу боюнча. Сууну желательно тамактын алдында ысык суу ичип койгула. Жарым стакан, 1 стаканбы бир 10-15 мүнөт мурун. Бул өттүн иштеп чыгышына жардам берет да, өттүн суюрулушуна жакшы жардам берет. Тамак учурунда желательно суу ичпеген жакшы. Тамак учурунда желательно чай деле ичпей койгон жакшы. Анткени эмне кылат экен? Биз тамак учурунда суу ичип, чай ичип салсак, өткө информация туура эмес барып калат да. То есть тамак келди, ошо тамакка жараша өт бөлүнүп чыгат да. Биз эмне кылдык? Тамактын аркасынан чаркыратып чайдан ичип салдык. И соответственно ошол нерсе эмне кылат? Өттүн иштешин начарлатат, өттүн консистенциясы бузулат. И ал дагы эмнеге алып келет? Ашказандын бузулушуна, ашказандын проблемаларына алып келет. Гастрит, бара гастритти дарылабасаңыз язвага алып келет, жараларга алып келет, ошондой да. Анан кийинки кыскача тамак жөнүндө айта кетейин, урматтуулар. Тамак боюнча айта кетсем, убакыт аз калды. Эртең менен завтрак биздики аябай насыщенный болуш керек экен. То есть бизде кыргыздар обычно баарыбызда кандай кылабыз, Сиздер деле ушундай болуш керек. Завтрак ичсек иштик, эртең мененки ашты ичпесек, там кофе ичип алып, чай ичип алып жумушка кетип каласыздар, ишке кетип каласыздар, Анан обед кылсаңыздар, кылдыңыздар, жакшы. Обед кылбасак кечинде келебиз да муш тамакты жеп алабыз. Бул абдан туура эмес экен да. Эртең менен жана айтып коет го, завтрак съешь сам, обед поделись с другом, ужин отдай врагу деп коет го орустардачы. Бул дагы не зря да. Эмнеге? Анткени эртең мененки биздин күнүмдүк рационду алсак, 100% алсак, ошол рациондун 60%ын биз эртең менен ичишибиз керек экен. Анткени кечке бизге эмне керек? Тамак бул эмне? Биз азык зат, биздин организмге энергия, денебизге энергия. Ошол энергия кечке кыймылдайбыз да, биз активдүү болобуз, Значит, ошол энергияны биз эртең менен беришибиз керек. 60%ын биз эртең менен ичишибиз керек. Дагы биз ошо өзүбүздү энергия менен камсыздашыбыз керек да. Түшүнүктүү, Ошондуктан эртең менен сиз сөзсүз түрдө наоборот эртең менен көбүрөөк жеңиз. Потом обед, обедте көбүрөөк жеңиз. Ужинда мындай легкий салат, там легкий эле тамактарды жесеңиз болот. Каша, там не знаю, ушундай сыяктуучу. И желательно 8-ге чейин ужин. Желательно 8-ге чейин. 8-ден кийин менде бир остеопатым бар болчу, кытайлык, ал айтат да, Назгүл, 8-ден кийин лучше сен тамак ичкенден көрөк дейт, ачка жатканың организмге пайдалуураак деп айткан да. Кантип ачка жатам десем, это сен өзүңдү ойлоп атасың дейт да. Если сен денеңдин сактыгын ойлосоң дейт, лучше ашка жатканың. Суу ич дейт, салат же дейт, напримерчи. Легкий элечи, мындай тамак ичпей эле койгонуң жакшы дейт да. Түшүнүктүү, Эми караңыздар. Сөзсүз түрдө биздин рациондо зелень болуш керек экен. Эмнеге? Бул то есть тоже электролиттер эмнеде бар экен? Бул зелендерде, овощилерде, жанагындай капуста, өзгөчө аябай полезный ашказаныбызга билесиздер, квашеный капуста. Азыр кышында квашеный капуста көп го. Квашеный капуста алып келип коюп жеңиздер. Үй бүлөңүздөр, балдарыңыздар жебесе деле өзүңүздөр жеңиздер. Капуста, мен азыр эмне кылдым? Айта кетейин. Жана пекинский капуста бар го, узун. Ошону алып коем, баш жагын, жумшак жалбырактарын салат жасайм дагы, катуу жагын алып коюп, күндө 1-2 листья алып, завтракта прямо листьясын узун эле жей берем да. Тамак менен жок. Эртең менен, например, жумуртка бышырып жейбиз үй бүлөбүз мененчи. И жумуртка менен сөзсүз түрдө клетчатка болуш керек экен да. На самом деле биз ойлойбуз го, ошо айтат да, клетчатка, запорду кетирген клетчатка дейт го. На самом деле ошо клетчаткада эмне бар дейт? Элементтер бар дейт да. И ошол элементтер запорду кетирет дейт. Видите, ушундай нюанстар бар экен да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бир күндө 3-5 табакка чейин овощи, зелень жешибиз керек экен. Элестеткиле, бизде бир табакта болбой калат кээ бир күндөр, Ошондуктан, например, укроп, сельдерей, ар түрдүү эмелерди жебей калсаңыз дагы, обязательно хотя бы капуста аябай полезный, капуста жеңиздер, Там тыква жеңиздер, тыквенный сок ичиңиздер, например, натуральныйчы. То есть бул жакта да элементтер аябай жакшы. Анан билесиздер, бизде, например, тангатали чай бар, Именно тангатали тамыр да жерде өскөн 25 метр тереңдикке чейин. Именно ошо тангаталини ичкенде бизде абдан сонун результаттар болот. Байкасаңыздар, шишиктер кетет, арыктайт, Не себептен? Мен ошо көчө ошо даярданат түшүндүм. Оказывается, ошо тангаталиде ушундай элементтер көп да, и ошол тангатали ичкенде бизде электролиттер толукталып организмде. И ошол себептен дагы шишиктер кетет экен. Ошол себептен дагы жанагындай организм вес таштайт, арыктаганга жардам берет, то есть күч кубат берет. То есть бизде ошо күч кубат, энергия бул бизде ошо электролиттер, минералдар экен да, көрсөчү. Түшүнүктүү, То есть тамак боюнча мен силерге даярдаган нерсени көп жетишпей калдым. Бирок айта кетчү нерсе, ушул 21 күндүн ичинде ошол трекерге кошуңуздар, урматтуулар. Дагы бир айта кетчү нерсе, сахар. Келиңиздер, ушул 21 күндүн ичинде вообще сахардан отказ кылабыз.
Анткени таттуу жегиңиз келсе, фрукты жеңиздер, овощи жеңиздер, таттуу, чынап банан жеңиздер, кукуруза жеңиздер, ар бир эмеде эме бар да, сахар бар, натуральныйчы. А вот жана химикат менен уже ошол нерседен чыгарылып жасаган сахар, жана биз жеген ак сахар, нават, бул биздин организмге аябай терс таасирин берет экен. Неге? Анткени бул жанагы клеткалардын бири бири менен жабышып калып, жаңы клетканын пайда болушуна эме болот, тоскоол болот экен сахар. Кийинкиси бул ошо клеткалар чогулуп калып чыкпайт, токсиндер көбөйүп кеткенде воспалительный процесс, организмде воспаление, хроническое воспаление болот экен да. Кийинкиси ошо рак, онкологиянын пайда болушунун бирден бир себеби ушул ак сахар. Ошондуктан келиңиздер ушу 21 күн ичинде сахардан отказ кылабыз вообще. Сахар десе эле көбүңүздөр ойлошуңуздар, мен чайды сахар жок ичем, кофени сахар жок ичем депчи. Мен бир чоң ресторандын шеф-повардын кулинарный курсуна катышкам. Таң калганым, баардык тамакка сахар колдонот экен. Эгер сиз кафеден тамак ичсеңиз, кафеден лагман ичсеңиз, кафеден плов жесеңиз, кафеде жасалган тамактын баарына сахар кошулат, урматтуулар. Сиздерге ачылыш кылып коеюн, суши жесеңиз, сушиде 1 килограмм күрүчкө почти 800 граммбы, 700 грамм сахар кошулат. Жанагы күрүч эмнеге мондай жабышып турат дейсиздер? Бул сахар. Сахарды сууга эритип туруп, кошуп туруп, анан ушинтип жабыштырат да. Нават дагы бул сахар. Нават деле бул сахар. Сахарды эритип туруп, кайнатып туруп, эметкен коюп койгон да наваттычы. Ошондуктан нават дагы бул сахар. Ошондуктан келиңиздер 21 күндүн ичинде бул сахардан отказ кылабыз. Анан эгер сиз шаар ичинде жашаган болсоңуз, шаар ичинде жана молочный продукция, сүт, айран, творог, жана фирмалар жасаган нерселердин баарынан отказ кылыңыздар, урматтуулар. Неге? Анткени ал нерсенин баары жанагы сакталып атпайбы, 10 күндөп туруп атат. Сүт 10 күн сакталбайт, натуральный сүтчү. Ага эмне кошулат? Антибиотиктер кошулат. Дарылар кошулат, дары-дармектер кошулат. Ошон үчүн дагы биз бүгүнкү күндө биздин организмге обычный илгери пенициллин алып эле айыгып кетчүмүн дейсиңер, возрасттагыларчы. Азыркы күндө сиз пенициллин алсаңыз, сиз айыкпайсыз. Неге? Анткени сиздин организмде и так антибиотиктер толтура. Сүт аркылуу, творог аркылуу, сыр аркылуу. Ошол жана магазинский сүт, сыр, творог, айран, магазинский именно ошолордун баарында бүт дары-дармектер кошулгандыктан ошол сүт 10 күндөп сакталып атат, коробкада, пакетте. Ошол сыр 10 күндөп, 20 күндөп, 1 айлап сакталып атат. Түшүнүктүү, өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Эгер продукция канчалык көп убакыт сакталса, значит ошол нерседе көп химикат бар. Эгер продукт канчалык аз сакталса, значит ал более натуральный да. Мындай айткандачы, эгер сиз айылда жашасаңыз, айылда үйдүн сүтү бар болсо, кошунаңыздын уюнун сүтү болсо алсаңыздар болот. Кошунаңыздын айран сатып алсаңыздар болот, творогун сатып алсаңыздар болот. А магазинский жана компаниялар, чоң компаниялар жасаган молочный продукцияны жебей эле коюңуздар. Үчүнчү отказ бул ак ун. Ак ун жанагы еще плюс айта кетейин, сториске дагы информация салам, жетишпей калдым. Ак ун, анан зубный пасталар, обычный бизде арзан зубный пасталарда диоксид титана деген ак бир кошулма кошулат экен. Ал эмне кылат экен? Ошол унду апапак кылып коет, нанды апапак кылып коет дагы. Биз аябай ак ун жеп атабыз, высший сорт ун жеп атабыз деп жыргап атабыз, а на самом деле биз организмибизди талкалап атабыз да. Кийинкиси бул жанагы рафинированный аведа, злата деген май менен тамак кууруп жасабай эле коюңуздар, урматтуулар. Эгер кууруп жасай турган болсоңуздар, сары майга кууруңуздар, жана шорпонун майын калпып алып жасайчу эле го илгери апаларыбызчы. Ошондой май менен тамак жасаңыздар. А лучше көбүнчө кайнатып эле жасаңыздар. Бал жесе болот, балды бирок ысык кайнак сууга салган болбойт, билесиздер, Балды кайнак сууга салганда канцероген болуп, раковый клеткаларды ойготот. Балды муздак сууга же жылымык сууга салып, же өзүн жесеңиз болот да. То есть көп нерсени айтпай калдым. Азайтыңыздар, сахарды азайтыңыздар. Сахарды кантип азайтыңыз? Тортторду да, выпечкаларды азыраак жеңиздер. Же өзүңүздөр жасаңыздар, азыраак сахар кошуп, үй бүлөңүздөргөчү. Мындай сатылма тортторго абдан көп сахар кошулат, абдан көп химикат добавкалар кошулат. Ошондуктан келиңиздер 21 күн хотя бы өзүбүздүн организмибизди разгрузка кылып тазалайбыз дагы. Адам организмибиз жакшы болсо, мээбиздин кабыл алуусу дагы жакшы болот. Түшүнүктүү, көп маалымат жетишпей калды, бирок ушуну алсаңыздар, ушуну колдонсоңуздар абдан сонун болмокчу. Кандай ким сахардан отказ кылат, группага жазыңыздар, трекериңизге жазыңыздар да айтыңыздар, 21 күн мен сахардан отказ кылдым деп. Абдан сонун болмокчу өзүңүздөр үчүн. Анда эмесе барыңыздарга ыраазымын. Ийгилик барыңыздарга, ийгиликтүү, берекелүү күн болсун.
Ассаламу алейкум.